Ilgeri bir kедей адам жашаптыр. Bir күнү аялы ага ачууланып: "Сен эркексиңби? Бир жерден ичерге тамак, кийерге кийим таап келсең боло. Сага чыккандан бери агартып көйнөк кийбедим, алгылыктуу оокат ичпедим. Качангыга чейин эле эч нерсеге жетинбей, жоруудай болуп жүрөмүн" деп буркан-шаркан түшөт. Оокатты мен кайдан таап келем? Бирөөлөргө мага оокатын бекер бербесе, эмне кыл дейсиң? Айтчы деги, кайда барып эмне кылайын дейт күйөөсү айласы кетип. Аялы күйөөсүнө бир жоолук менен 40 кумалак берди да, ушуларды алып эки жолдун кошулган жерине барып отургун. Же базарга баргын, жоолукту алдыңа жайып кой, кумалакты жоолуктун үстүнө чачып ташта. Жаныңдан өткөн кишилер: "Ой, бул эмнең? Эмне кылып отурасың?" деп сурашат. Ошондо сен: "Бул кумалактар менен элдин жоголгон малын таап берем, жаман иштерин айтып берем. Бул чачылып жаткан 41 кумалакты төлгө деп коет. Андан көрө келип төлгө салдыр" деп жооп бере бергин. Жоголгон малын кантип табамын? Эч нерсени билбесем, эмнени айтамын? Кайсы жаман жакшы иштерин билмек элем, дейт күйөөсү. Бирөө келет: "Мен кою жоготтум" деп. Анда сен кумалактарды колуңа ууштап туруп, жоолукка чачып таштагында оозуңа эмне кирсе ошону айта бергин. Ошол айтып бергениң үчүн алар сага акча беришет. Ошол тапканың менен оокат кылабыз деп аялы безилдеди. Ары ойлонуп, бери ойлонуп, аялынын сөзүнөн чыга албай, баягы кедей эки жолдун айрылышына келип отурду. Жоолукту алдына жайып коюп, ага кумалактарды чачып салып отура берди. Бир маалда эшегин жоготкон бир киши келди да: "Бул жерде эмне кылып отурасың?" деп сурады. "Мен төлгөчүмүн. Элдин жоготкон малын төлгө салып таап берем. Башка да жаңылыктардан айтып берем" деди кедей. "Менин эшегим жоголуп кетти эле. Төлкөңдү тартып ошону таап берчи" деп баягы киши төлгөчүгө 5 тыйын таштады. Төлгөчү кумалактарын ууштап туруп жоолуктун бетине чачып жиберип, аларды тиктеп ойлонуп калат. Эмне айтаарын билбей, оозуна эч нерсе кирбей тунжурай түшөт. Төлгөчү кедей илгери бир кезде ооруп, ага табып узун жалбырактуу санаа деп аталган чөп берип дарылап айыктырганы кылт эсине түшө калат да, эшектин ээсине карап: "Сен санаа ичкин" дейт. "Менин жоголгон эшегим табылабы же табылбайбы? Ошону ачык айтпайсыңбы? Санаа ичкидей мен кесел белем. Эч ооруум жок" дейт. "Көп сүйлөбөй барып менин айтканымды кылгын" дейт төлгөчү да. Баягы эшегин жоготкон адам үйүнө барып, төлгөчүнүн айтканы боюнча санаа ичет. Санаа тигинин ичин ала баштайт. Тигил шашылып камыштын арасына барып отурса, а жерден шыбыраган тапыш чыгат. Тиги киши шабыраган эмне болду деп карай салса, өзүнүн жоголгон эшеги ошол жерде жүрөт. Ал эшегин таап алып сүйүнгөнүнөн кайта төлгөчүгө келип: "Сен нак да оолуя төлгөчү экенсиң. Капкачан жоготкон эшегимди таап бербедиңби" деп сүйүнүп, дагы акча берип кетет. Ошентип бара-бара баягы кедей төлгөчү атанып кеткен экен.